Баласы менен атасы. Бир кишинин там-туң басып, тили жаңыдан чыгып келаткан баласы атасынан: "Бул эмне? Тигил эмне?" деп күнүгө 1000 жолу сураса да, атасы кубанып жетин албай жооп бере берчү экен. Баласы эр жетип чоңоюп, өзү да балалуу болот. Атасы карып, көз алысты көрбөй тунарыктап калат. Бир күнү дөңдө отуруп, алысыраакта бир караанды айырып тааный албаган атасы баласынан: "Балам, тиги караан эмне?" деп сурайт. "Карга" деп жооп берет баласы. Аңгыча карга башка жака учуп конуп, жорголоп чуркап кетет. Атасы аны көрүп, дагы айырып тааный албай: "Тигил караан эмне, балам?" деп дагы сурайт. "Ал карга" деп жооп берет баласы. Карга жөн турмак беле, дагы бир жака учуп кетет. Атасы ал жактан дагы бир караанды көрүп: "Балам, тиги караан эмне?" деп сурайт. Ошондо баласынын ачуусу келип: "Ал сени жута турган капкара нерсе" деп жооп берет. Ушундан улам ата-эне балага түтөт, бала ата-энеге түтпөйт деген сөз айтылып калыптыр.